Кыргызстанда жемкорлукка, кылмыштуулукка мындан ары жол жок. Акыркы кездери УКМК бул багытта аеосуз күрөш алып барып, казынадан уурдалган акчаларды ашыгы менен кайтаруу багытында алгылыктуу жумуш алып барууда. 2020 жылдын 10 айында аталган мекеменин антикоррупциялык кызматы бюджетке 116 миллион сом мөлчөмүндө каражатты кайтарса, Камчыбек Ташиев жетекчиликке баргандан бери 3 миллиард сомго жакын сумма кайтарылган. Мындай көрүнүш коомчулукта колдоого алынып, ага саясий серепчилер, коомдук ишмерлерде жогорку басын берүүдө. Ушунча эл журт карап отурат. Мунун эмнеси жабык? Эмне үчүн биз элге маалымат бергенде коркушубуз керек? Коркпош керек. Элге маалыматты бериш керек. Мындан 8-9 жыл мурун ошол кездеги эл өкүлү Камчыбек Ташиев айбат сөздөрү менен чындык үчүн чыркырап турганы белгилүү. Арадан 9 жыл өтүп, кайрадан жогорку кеңештин имаратына киргенин тамаша иретинде сөз кылган. Учурдагы УКМК төрагасы атайын кызматтын акыркы кездери аткарып жаткан жумуштарына кыскача токтолду. Ушулга чейинки мамлекеттик кызматта иштеп туруп, мамлекеттик бюджетке же болбосо мамлекеттик мүлктөргө талаптануучулук кылган мамлекеттик кызматкерлердин баарын бирден текшерип чыгабыз. Алардын келтирген зыяндарын кайра бюджетке кайтарабыз. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып, УКМК төрагасы казынага кайтарылган каражаттарды да айтып өттү. 2020 жылы 10 айда улуттук коопсуздук кызматынын антикоррупциялык службасы, коррупцияга каршы службасы 10 айда 116 миллион сомдун тегерегинде бюджетке кайтарган акчаларды, чыгым келтирген акчаларды. Ал эми 2 айда, ноябрь, декабрда биз почти 3 миллиард кайтардык. 2 миллиард 800 ашкара кайтардык. Муну бул январь айында дагы уже жарым миллиардтан өтүп калды. Коомчулук өкүлдөрү, анын ичинде белгилүү саясат таануучулар да Камчыбек Ташиевдин бул айткандарын жогорку кеңештин депутаттарына жана жалпы жогорку кызматтагыларга, мамлекеттик кызматты аркалаган бүт жарандарга ачык түрдө эскертүү катары кабыл алуу зарылдыгын айтышат. Мисалы үчүн депутат болсо эле ага эч ким тийишпейт деп, мурдан налоговыйлар тийишчү эмес. Финполиция тийишчү эмес. Эмне экенси деп, ал түгүл жанагы электр жарыгын эсептөөчү контролерлор дагы келгенде мен депутатмын деп эшигин ачпай же текшербей жүр десе, алар 50 миң деп карыз болуп төлөбөй жүрүшкөн. Мына Ташиев ушуларды айтып атат. Ташиев мына өзүнүн ичинде көргөздү. Ал чынында мыйзамга, жоопкерчиликке тартыла турганын көргөздү. Бир топ коррупционерлер төгө баштады. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Камчыбек Ташиевдин айткан сөздөрү социалдык тармактарда да алкоого алынууда. Эң туура айттыңыз, колдойбуз. Болот экен го, чыныгы иштеген адам ушинтип коркпой сүйлөйт. Туура айттыңыз, Камчыбек Кыдыршаевич, ачык эле айтып камай бериңиз. Белгилей кетсек, 3 февралда жогорку кеңештин жалпы жыйынында өкмөттүн жаңы курамы дайындалып, алар ант беришти. Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматын улантмакчы. Гүлзада Туробекова, Мирзат Сапаров, Регион. Biz баарыбыз böyle тазабыз. Ушул жерде отурганыбызда залдын ичинде азыр 50 адам отурабыз. Баарыбыз тазабыз деп өзүбүз сезебиз. Тазабыз деп сезебиз. Бирок ичиңерде эмне иш кылып атканыңарды өзүңөр билесиңер. Айрыкча жергиликтүү бийлик органдары, министрлер, урматтуу министрлерибиз, коллегаларым менен. Так, если кто-то не хочет работать в интересах государства, пожалуйста, дверь. Выходите, делайте бизнес, живите богато. Радуйтесь, никаких вопросов. Никто никому не мешает. Но госчиновник не должен жить богато. Имейте в виду. Госчиновник не может быть богатым. Это в принципе так. Анан мамлекеттик кызматка келип, аким болуп, губернатор болуп, министр болуп, байыймын деген мурдагы психологияны алып ыргытыш керек. Это уже не будет. Возврата к тем временам уже не будет, ребята. Мурда кандай эле? Мамлекеттик кызматка келгенде, акча берип келгендер көп болгон. Билесиңерби? Акимдердин ставкалары бар эле, губернаторлордун, министрлердин ставкалары бар эле. Азыр бирөөнүн бир тыйын, не то что там алыш, даже бирөөнүн оюнда жок, жетекчилердин. Жетекчилердин оюнда жок бирөөдөн акча алыш. Так, следует ушетип иште бергиледи. Иште бергиледи ушетип. Мына аким болуп келдиңер, лишь бы начинаете думать. Мэр болуп келдиңер, начинаете думать, как бы разбогатеть, где бы что-то взять.
Ayalыma машина алып берейин деп аракет кылып атасыңар. Так, маалыматтар бар. Балама үй алып берейин деп атасыңар Бишкектен, маалыматтар бар. Үй керекпи? Кайрылгыла. Кайрылгыла бул жака. Мына өкмөт башчысы кайрылгыла. Азыр мына президенттин өтө чоң жумушунун негизинде ипотекалар салынып атат. Бардык мамлекеттик органда иштегендерге үйлөрдү алып берейли, бала чакаңарга үйлөр жасап берейли. Керек болса, ипотекадан алгыла 20 жыл, 25 жылга 0,2-0,4%. Вот и все. Так честно жить лучше, чем bir жерден уурдап алып туруп, квартира алып берем, кызыма, балама, аялыма машина алып берем деп туруп, балия кылып атасыңар. Ошону этият болуңуздар. Урматтуу депутаттар, урматтуу депутат Мадымаров, министр юстициянын адресине катуу айтып кеттиңиз, сабатсыз экенсиң, анан теги бу деп. Сиздин бул абдан сүймөнчүк сөзүңүз да өзү. Бул министр сизден сабаттуулугу жагынан эч кем калбайт, ашса ашып кетет. Мына 3 тилде сүйлөйт, англисче, орусча, кыргызча свободно. 30 жылдан бери ала албай, ушул залда канча кыйкырыктар, кызыл чеке мушташ болуп келген кумтөрдү алууда опол-тоодой салым кошкон. Эл аралык маселелерде дагы, юридикалык маселелерде. Түнкү саат 3-те ойготуп туруп конституцияны, закондорду сурасаңыз айтып берет. Мына мен ушуну айтып коеюн дедим. Ал эми мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз. Мына азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин докладынан да менин айткан сөздөрүмөн дагы ынандыңыздар, урматтуу депутаттар. Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюлуп аткара бербейт деп. Андан бери мына 2 жолу сүйлөшүп келди Камчыбек Кыдыршаевич. Кече жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык. Сеники да эмес, меники да эмес болсун, андай болсо деп туруп. Эгерде мындан кийин эле дагы айнып кетпесе эле. Нейтральный территория. Биз Лейлеке түзөтөбүз, сен ходжайлооң менен Ворукка түзөтөсүң. Ортодо нейтральный зона болот деп бир канча квадрат метр жер. Ортодогу үйлөр алынат. Тажикстан тараптан 20-га жакын үйлөр алынып кетип атат. Бизден 3-4 үй алып кетип атат, 3-4 үй. Мына ушундай иштерди жасап атабыз. Анан эми бири-бирибизди жөн эле дайыны жок күнөөлөй бербейли. Сен сабатсызсың, мен сабаттуумун дебейли. Көрүп жүрөбүз сабаттуулар кандай иштерди жасагандарын. Рахмат.